Ошентип финансыга разбор бүгүнкү түз эфирибиздин экинчи сабагы старт алды. Күтүп жаткандардын баары киребиз. Азыр мен параллельно кайрадан YouTube каналды кошомун. Так, аябай активдүү болдуңуздар. Эфир 35 000, 36 000 просмотр алыптыр. Менде YouTube'да 461 киши уже кирип күтүп отурушат. Көрүп турганда абдан кубанычтамын. YouTube каналдагылар аябай активна. Азыр биз эми Instagram'ы угулуп көрүнүп жатат. Так, саламатчылык баардыгыңыздарга. Эми мен прямой эфирден убакытты көп албай, сразу эле темага кирише берсек, сиздер менен кечээ күнү биз эмне кылдык? Финансы боюнча бир чоң бир катачылыкты обсуждение кылдык. Таппай калдымбы? Сиздер менен кечээ биз сүйлөштүк. Бүтүндөй алам деп атабыз. Биздин жашообуз дедик. Биздин жашообуз. Мына азыр колуңузда эмне бар болсо, жашооңузда эмне бар болсо, ден соолугуңуз кандай болгон болсо, отношенияңыз кандай болгон болсо, чөнтөгүңүздө акчаңыз кандай болгон болсо, бул бүт бар жогу бул сиздин ааламыңыз тура, сиздин жашооңуз. Значит, бул сиздин жашооңуз, сиздин ичиңиздеги ишенимдердин эле чагылышы. Түшүндүк, Демек, караңыз. Сырттагы нерсе эмес. Сырттагы нерсе просто проекция, чагылуу. Сырттагы жашоо просто чагылуу. Эмнени чагылдырат? Ал мен ишенген нерселерди чагылдырат. Значит, бүгүнкү күндө сиздин финансылык абалыңыз кандай болгон болсо, барабар ал сиздин гана ишенген нерселер. Демек, сиз финансы жөнүндө ушул нерселерге ишенесиз. Ошон үчүн сизде финансы ушундай болуп жатат. 30 000 сом тапсаңыз, анда сиз 30 000 сом табарыңызга чотко ишенесиз, бүттү. Эгер сиз көп акча табаткан болсоңуз, анда сиз ошого ишенесиз, бүттү. Эгер сиз акчаны кандай жол менен кечээ күнү акчаны каяктан табабыз, кантип табабыз дегенде өзүңүздөр жооп бердиңиздер, Сырттан табабыз дедиңиздер. Всё. Эгер сиз сырттан табарыңызга ишенсеңиз, анда сиз сырттан табасыз. Бирок сырттагы нерселердин бүт бар жогу ограничение, чектелүү. Да? Эгер кыйналып табам десеңиз, всё, анда сиз кыйналып табасыз. Эгер оңой табам десеңиз, анда всё, сиз оңой табасыз. Эгер иштеп табам дей турган болсоңуз, анда иштеп табасыз. Эгер иштебей табам десеңиз, анда иштебей табасыз. Просто мен жашайм, жашоом үчүн акча өзүнөн өзү келет десеңиз, всё болду. Демек, жыйынтыктап айтканда, сиздин чөнтөгүңүздөгү акчаңыз сиздин ишенген нерселериңиздин эле жыйындысы. Всё. Эми бүгүн ошол именно эмнелерге ишенебиз? Мен сиздерге суроолорду берем, сиздер мага жооп бересиздер. Ошентип, анан кийин ар бир жообуңуздарга мен азыр округлять этип алып, эми жооптор аябай көп болот да. Округлять этип алып, ошонун основнойлоруна сиз ишенген нерселерге, финансы жөнүндө ишенген нерселериңизге азыр бүгүн чогуу разбор жасайбыз. Анан мен сурандым, өзүңүздөргө бир таанымал актер бар. Аны мен азыр көргөзгөндө тааныйсыздар. Ал жигитте мен подписанмын. Анын бир видеосун көрүп калдым, рилсин. Ошол рилсине дагы кошо разбор жасап кетем. Алдыда кызыктуу болот биздин эфир, ошон үчүн аягына чейин бүгүн күтөбүз, да? Комментарийлерди жазгандар менин ахватымды көтөрүшөт. Пока что элдин баары кирип бүткүчүңдү жаза алсаңыздар болот. Так, бир ооз айтса, накыл же макал же таасирдүү сөз ошол сөз адамга чындыкпы же ошол адамга тийиштүүбү? Так, хорошо. Булар жөнүндө азыр сүйлөшөбүз. 700 киши YouTube, 1100дөн ашык киши Instagram. Бирок кечегилердин бүт бар жогу келишет, анан видеону түрдүрүп өзүңүздөр көрүп аласыздар.
Так, смс-терди өчүрө турган болсом, мен сиздер менен обратный связь ала албай калам. Эми биринчи суроо. Финансы болуп аткандыктан, давайте эми мен акча жөнүндө суроолор берем. Биринчи бере турган суроо. Чоң акчаларга жетүү, же болбосо чоң максаттарга жетүү кыйынчылыкпы? Же жетпей отура берүү кыйынчылыкпы? Дагы бир жолу кайталайм. Кайсыл кыйынчылык таттуу? Чоң акчаларга карата, чоң акчаларга, чоң мечталарга, чоң максаттарга, чоң кыялдарга кетип аткан жолдогу кыйынчылык таттуубу? Же күмөн кылып, тырышып, магазинге киргенде өзүңө наяп, же бир жерге жакшы бара албай, же бир каалаганыңды кыла албай, же бир балдарыңа жакшы жардам бере албай, же бир ата-энеңе жакшы жардам бере албай, кысынып жүргөн кыйынчылык жакшы таттуубу? Кайсынысы таттуу? Кайсынысы таттуу? Просто мындай өзүңүздөр үчүн да мындай осознавать этип көрүңүздөр да. Дагы кайталайм. Чоң максаттарга бара жаткандагы жолдогу кыйынчылык таттуубу? Же жолго чыкпай, кысынып, коркуп отура берген кыйынчылык таттуубу? Итак, мындай карасаң деле, мындай карасаң деле, итак кыйынчылык тура. Сиз миллиондорго аттанбасаңыз деле итак кыйналып атасыз. Эми просто азыр сизде выбор бар да. Кайсынысы? Толтура ответтер келип атат. YouTube'дан мен окуп успеть кыла албай атам мага. Так, жеткени, максатка бара жаткандагы жолдогу кыйынчылык таттуу туурабы? Всё, ушул нерсени блокнотко жазып алабыз. Просто мээге үйрөтүш керек да, кантип иштегендичи. Мени мындай эме кылыш керек, ынандырыш керек да. Отуруп алып мээге айтасыз да, просто менин мээм карап тур, итак экөөбүз кыйналып атабыз азыр. Итак мына айдан айга жетпей атат. Итак кредит төлөп атабыз. Итак аялымды жакшы бага албай атам. Итак балдарымды жакшы бага албай атам. Итак кыйналып атам. Давай, эми ушинтип кыйналгандан көрө бүгүндөн баштап чоң максаттарга, чоң акчаларга цель коюп, максат коюп, анан ошол жолдо кыйналайлы экөөбүз. Зато анын кыйынчылыгы мага опыт болот. Зато ал жердеги кыйынчылыктан улам, жолдогу максатка кетип аткандагы жолдогу кыйынчылык, тарткан кыйынчылыктын аркасында кандайдыр бир кубанычы бар, кандайдыр бир маңызы бар деп мээңиз менен отуруп алып жазып сүйлөшөсүз. Мени ынандырасыз. Эгер мени ынандыра турган болсоңуз, ал сизге иштеп берет. Да? Ооба, туура айтасыңар. Үмүт любой жерде. Биз өлгөндөн кийин, үмүт 3 күндөн кийин өлөт. Адам өлгөндөн кийин, үмүт 3 күндөн кийин өлөт. Любой жерде үмүт бар. Так, эми караңыздар. Эми кайрадан эле чоң акча. Чоң акча дегенде мен билбейм да. Бул мындай да. Чоң акчалар кыргызча кандай деп айтсам, относительно деген сөздү кандай деп айтсам, относительно да, смотря кимге канча чоң акча. Чоң акча сиз үчүн канча акча жазыңызчы анда. Чоң акча дегенде оюңузга канча акча келет. Анан кийин немени көбүнчө жазганда ай сайын таба турган акчаны, ай сайын келе турган поток ай сайын келе турган потокту жазыңыздар. Мисалы, бир айда мага канча сом келип турса, тынымсыз ай сайын ушунча сом келип турса, сизге чоң акча болот. Ай сайын канчадан акча келип турса, сизге чоң акча болот. Так. Сом же доллар деп жазыңыздар, сөзсүз. Чтоб мээге четко ясно болуш үчүн. $1,000,000 деп койсоңуз, мээ түшүнбөйт. Да? $1,000,000 сом деп жазыңыз, $1,000,000 рубль деп жазыңыз, же болсо $1,000,000 деп жазыңыз. Анан жазып аткан суммаңыз сизге мындай кандай десем, жазып аткан суммаңыз
боло тургандай болуш керек да. Вообще эле мындай жердегини жазбаңыз, мындай жердегини жазсаңыз. Так, значит, миллион сом, 500 000 сом, классно. 30 000 доллар же 50 000 доллар, классно. Значит, бирөөлөр үчүн 30 000 доллар, 50 000 доллар чоң акча, бирөөлөр үчүн 500 000 сом, 500 000 сом чоң акча. Так, 300 000 сом бар экен, арасында 500 000 рубль бар экен. Бирөөлөр үчүн 1 миллион доллар чоң акча, ай сайын 1 миллион доллар. Ай сайын да. Классно. 2000 евро в месяц дейт. Бир айга 2000 евро бирөөлөр үчүн чоң акча. Хорошо. Хорошо, азыркы мезгилде чоң акча сиз үчүн кайсыл акча болгон болсо, ошону жазасыз. Мисалы үчүн токтогул үчүн 300 000 рубль бир айга чоң акча. Классно. Бул уже сомнение эмес. 300 000 тапса болот да. Ушинтип жазсаңыздар болот. Эми караңыздар. Орточо эсеп менен мындай кылайлы. Доллар алгандардыкы, доллар менен кылгандардыкы. Орточо эсеп кайсыны алсам экен? Сом менен алгандардыкын давайте 500 000 деп алайын. Доллар менен жазгандардыкын доллар менен 20 000 доллар деп алайын. Да? Кандай дейсиздер? 20 000 доллар деп алайын. Эми чисто мындай акылдан эмес, жүрөктөн жооп бериңиздер, чынчыл жооп бериңиздер. Эгер сиздер чынчыл болсоңуздар, анда разбор дагы чынчыл болот, Давайте анда. Сомду 500 000 сом, же болбосо 20 000 доллар табыш үчүн эмне кылыш керек? Оюңузга биринчи эмне келсе, ошону жазыңыз. Эмне кылыш керек? 500 000 табыш үчүн эмне кылыш керек айына? 20 000 доллар айына табыш үчүн эмне кылыш керек? Оюңузга эмне келди? Эмне кылыш керек? Хорошо, айына миллион акылай жазып кое бербейсизби, сиздин эмнеңиз кетип атат? Эмне кылыш керек? Эмне менен алектениш керек? Мындай четко жазыңыздар. Азыр сиздин оюңузда эмне турган болсо, ошону жазыңыз. Киреше булак түзүү керек, бизнес кылуу керек. Хорошо, Нуржамал, ниет кылдык, баарын кылдык. Бизнес кылыш керек. Оптом соода кылыш керек. Расходду азайтыш керек. Жолдошум иштеп табыш керек. Дисциплинага түшүш керек. Иштеш керек. План түзүү керек. Соода, бизнес. Открыть свой бизнес. Офлайн сабак өтүшүм керек. Пассив киреше менен табам. Билим алып, аны реализация кылыш керек дейт. Уруксат бериш керек. Ооба, уруксат бердиңиз, ниет койдуңуз. Иштеш керек. Так, YouTube'да. YouTube'да невозможно болот, окуганга анткени слишком көп болот. Необходимо и, к сожалению, удаляет на меня с неба. О боже, YouTube жакшы мен вам нужно, что вам нужно? YouTube жалаң орустар кирип алды, ошондо мен вроде кыргызча эфир өтөт, там бул эмне болуп атат YouTube'да? Да, усердно работать, да? Нужно учиться и усердно работать. Давайте, келиңиздер, эми ушул ойлордун бүт бар жогуна, эмне кылыш керек деген суроолордун бүт бар жогуна азыр мен эмне кылам, чекеден разбор жасап берем. Аны өзүңүздөр эмне кыласыздар? Так. Эми, биринчи. Кайсыл жерден өчүрүп эле? Комментарийди өчүрүп койдум. YouTube мен алдым жоопторду, примерно жоопторду алдым. Эгер керек болгон болсо, анда YouTube'дан дагы алып турамын. Көп акча табыш үчүн тынымсыз аракет, усердно работать деп атышат да. Тынымсыз аракет кылыш керек, анан прям баш отуң менен иштеш керек деп атышат. Эми караңыздар, көп акча табыш үчүн. Эми караңыздар,
көп иштеген адамдарды карап көрүңүздөр. Тааныштарыңыздардан болобу, классташтарыңыздардан болобу, же болбосо мына Англияда клубника тергендер иштеп атышат турабы, көргөзүп атышат өздөрүнүн иштегендерин. Көп акча табыш үчүн тынымсыз иштеш керек, тынымсыз иштеш керек. 12 сааттан, 14 сааттан. Вот как раз мисалы неме азыр бир силер тааныган жигит бул. Просто мисал келтирип атам да. Деп ойлогосун деп күлүпчү. Бирок ошонун аркасында кандай мээнет жатканын дагы сезиш керек да. Я тебя поддерживаю. Молодец, красавчик деген Кыргызстан жактан тууганың болобу. Ким болсо да ошентип поддержка кылып койсо, ошол сага дем күч берет да, чындыгындачы. Дем күч берет кадимкидейчи. Мен түшүнүп атам, мен билип атам, сен кандай мээнет кылып атканыңды билип атам, жана эмне үчүн мээнет кылып атканыңды билип атам деп койсо, ошол жүрөктү жылытат да. Бул актёрду баарыбыз тааныйбыз, аябай сонун клиптерди ойногон. Аябай кандай популярдуу. Анан сонун молодец. Америкада экен, мен жакында эле көрүп калдым. Анан жазышып калдык. Просто видеосунда айтып атат да, биз кыйналып акча таап атабыз, бизде ойноп жүрөт деп дебегиле, бизде жыргап атат дебегиле. Биз деген 12 сааттан, 14 сааттан иштеп атабыз. Бизге силердин поддержкаңар керек деп атат. Классно, сонун. Без проблем. Мен мындай башка жөнөкөй адамдардын ала турган болсом капа болуп калышат. Анан булар деген знаменитый адамдар түшүнөт. Анан мисал кылып алып атам да. Караңыздар. Анан дагы бир Дубайда бир кыз бар экен. Бирөөнүн арабтардын воротасын мындай такылдатып, анан чыкпай койду, анан сурап атат да. Көрдүңүздөрбү, биз ушинтип иштеп атабыз. Кээде телефон жоготуп алабыз, кээде адрестен адашып калабыз. Чемоданыбыз менен кыйналып келип алсак, эшигин ачпай коюшат. Оңой эмес акча табыш, оңой эмес деп 3-4 жолу айтыптыр да. Көрдүңүздөрбү, бул эмнени тастыктап атат? Кайра вроде элдерге айтып атат, бирок анын мээси болуп атат да. Значит, ал анын понятиясы. Акча табыш оңой эмес деп кайра эмне кылып атат? Доказать этип атат. Демек, ал ошого ишенет. Да? Анан кыйынчылык, тынбай иштеп атабыз, мынакей 12 сааттан 14 сааттан иштеп атабыз деп атышат да. 12-14 сааттан иштегендерин прям кайра доказать этет, кайра доказать этип айтып атышат, ойлонуп атышат 12-14 саат иштегендери жөнүндө, кыйналып иштегендери жөнүндө кайра ойлонуп атат, доказать этип атат ар кимге. Всё, көрдүңүздөрбү? Ар бир сүйлөп аткан сөзүңүз, кылып аткан ишиңиз сиздин ишенимиңиз. Сиз ошого ишенесиз. Сиз ошо 14 саат иштегенге, 12 саат иштеп акча тапканга гана ишенесиз. Сиздин мээңизде мүмкүн азырынча башка вариант жок. Ошого четко ишенесиз, жана ошол болуп атат сиздин жашооңузда. Эми караңыздар. Алар 12 сааттан 14 сааттан иштеп атышат, усердно прям. Тынбай иштеп атышат. Эми караңыздар. Аларга өздөрү ойлогондой чоң акчалар түшүп атабы, түшүп атпайбы? Эгер Америкада хорошо $10,000 табыш оңой эле дейли, $20,000 табыш деле оңой эле дейли. Бирок $20,000 эмнеге жетет Америкада? Да? Караңыздар. Ошого ишенип атат, жана ошол нерсе болуп атат. Демек, көп иштеп атышат. И ошол эле понятияда Москвада деле иштеп атышат да. 12 саат иштейбиз, 14 саат иштейбиз, 10 саат иштейбиз деп атышат. И еще 5 күн иштеп, 6 күн иштеп, 1 күн эс алабыз деп атышат. Бирок 9 жылдан бери үй ала албай атам деп атышат да. Мындай карасаң, өмүрүнүн баары иш менен өтүп кетип аткандай сезилип атат магачы. Элестетесиз, өмүр өтүп атат. 40-ка келди. Мына Москвада жүргөн кыз келиндер, жигиттер, мырзалар иштеп атышат. Өмүр өтүп атат, 50-ге келип калышты. Өмүр өтүп атат, уже 55. Дальше каяка? Кана баягы максат кылган, кана баягы оюндагыдай жашоо. Кана? И ошол жашоого ким алып келип атат?
ошол жашоого менин ишенимдерим алып келип атат. Демек, бул учурда усердно работать, же болбосо көп акча табыш үчүн көп иштеш керек деген туурабы же туура эмеспи? Просто мында осознавать этиңиздер да? Демек, көп иштегенде көп акча келет деген бул жаңылыштык. Анда эмне үчүн миллионерлер, анда эмне үчүн мен, допустим, антип көп иштегим келбейт, иштебейм. Антип көп иштебейм мен. Мен бир жумада 2 күн иштейм. 5 күн эс алам, 2 күн иштейм. И еще дагы бул жакта кыздар чыгышат бүгүн 2 жыл мурда Фокус на миллионду окуган кыздар чыгышат. Кантип иштегендерин азыр сиздерге айтып беришет. Демек, бул иллюзия. Бизге ошентип үйрөтүшкөн. Бирок бизге ошентип үйрөтүшкөн болсо, это не значит, что мен сөзсүз ошондой жашашым керек дегенчи. Жок. Менде тандоо бар. Мен мага жага тургандай жашасам болот. Мен ата-энемдин үйрөткөнү боюнча эмес, мен элдин үйрөткөнү боюнча эмес, мен өзүмдүн ыңгайыма жараша, өзүмдүн каалоомо жараша жашасам болот. Имею право. Ошон үчүн мен 18-ге чыгып паспорт алдым. Ошон үчүн мени взрослый человек деп айтышат. Менин мнениям болуш керек, өзүмүн мнениям болуш керек. Эгер мен мага ошентип үйрөтүшкөн, эмне кылайын деп жүрө берген болсом, анда мен киммин? Анда мен ребенокмун. Анда мен киммин? Анда мен программанын кулумун. Все, болду. Шылтоом эле ошол апамдар ошентип үйрөткөн, советский мезгил ошентип үйрөткөн бизди ошентип тарбиялап койгон. Азыр силер башкачасыңар, жок, андай эмес. Азыр прям ушул секундада сизде выбор бар. Сиз кандай кааласаңыз, кандай ойлонсоңуз, ошого ишенсеңиз болот, жана ошондой жашасаңыз болот. Бул биринчи иллюзия. Эми экинчи иллюзия да. Так, чоң акча табыш үчүн крутой болуш керек. Чоң акча табыш үчүн чоң акча керек. Бизнеске акча керек, туурабы? Чоң акча табыш үчүн дагы акча керек деп ойлошот көпчүлүгү. Мына бизнес ачыш керек деп атпайбы? Бирок толтура бизнес ачкандар бар. Караңыздар. Просто статистиканы алып атабыз. Мисал үчүн, баягы аптечный, анан кийин салон красоты аябай популярный болуп кетпеди. Анан 1-2 жыл мурда мен анализ кылдык да, рынокач бир эме маркетолог айтып атат. Бир эмеге семинарга катышып калдым. Маркетолог айтып атат да. Орточо эсеп менен дейт, мисалы 100 салон ачыла турган болсо же 100 аптека ачыла турган болсо дейт, ошонун 80-и кайра жабылат экен. Анын 20-сы гана рынокто калат экен да иштепчи. Эмне үчүн? Мына алар чоң акчаны вложение кылышат, оборотко баягы интерьерлерине, ошону ачканга толтура акчаларды жумшап атышат. Бирок 100 ачылган бизнестин 20-сы гана калып атат, так 80 эмне кылып атат? Банкрот болуп калат. Эмне үчүн? Чоң акча жумшап атышат алар. Значит, бул экинчи иллюзия. Демек, чоң акча табыш үчүн чоң акча керек деген нерсе туура эмес. Чоң акча табыш үчүн чоң акча керек деген ишеним туура эмес. Да? Туура эмес. Эгер туура болгон болсо, ушул чөткө туура иштеген болсо, анда 100 ачылган бизнестин 100 тең иштеп кетмек. Көрдүңүздөрбү? Проблема башка жакта жатат. Проблема вообще башка жакта жатат. Түшүндүкпү? Экинчисин түшүндүк. Демек, чоң акча табыш үчүн чоң акча эмес, чоң акча табыш үчүн башка нерсе керек экен. Просто ишенимдерди алмаштырыш керек. Мен ишенимдерим алмашканда мүмкүнчүлүк өзү келет. Мен билбейм кантип келет. Мүмкүн акча менен, мүмкүн башка нерсе менен келет. Мен билбейм.
Да? Мен билбейм аны бир гана Кудай билет. Эми дагы бир сиздердеги жооп чоң акча табыш үчүн крутой болуш керек. Көп акча табыш үчүн крутой болуш керек. Укмуш болуш керек. Образование болуш керек. Нужно учиться. Деп биз азыр толтура онлайндан курстарды алабыз. Окуйбуз, продюсерликке окутабыз, менеджерликке окутабыз. Өнөрлөрдү үйрөнүп атабыз, толтура өнөрлөрдү үйрөнүп атабыз. Бүт бардыгы инструменттер менин колумда бар. Бирок эмне үчүн мага чоң акча келбей атат? Укмуш болуп атабыз да? Укмуш болуп атабыз. Да? Кимдер жазып койсоңуздар, биякта азыр мен бул жактан да алайынчы Инстаграмдан. Тынбай курстарга окуп, сертификаттарды алып, маникюрун окудуңуз, педикюрун окудуңуз, сатуу боюнча менеджерлигин окудуңуз, SMM'ди окудуңуз, мобилографияны окудуңуз, артист болдуңуз, бизнес боюнча окудуңуз, башка боюнча окудуңуз, окуйлатасыз, укмуш болуп атасыз, билим алып атасыз. Да? Дагы нелерди окудуңуз айтып коюңчу. И еще Инстаграмга чыгыш үчүн даярданып, арыктадыңыз, фигураңызды жакшынакай кылдыңыз, чачыңызды, көзүңүздү оңдоттуңуз, бүт баарын кылдыңыз, укмуш болдуңуз. Кана укмуштардын баары укмуш болуп аткандар, бүт баарын окуп психолог болуп аткандар, дипломдорду катар-катар, сертификатты катар-катар алып аткандар айткылачы мага. 90 миңдик курс окудум дейт. 90 миң ерунда да эмичи, напримерчи. Баарын окуп атасыздар, анан эмне үчүн укмуш болуп атасыздар, анан эмне үчүн анда чоң акча келбей атат мага? Значит, бул деле иллюзия экен да. Бар да, например, мен сын айткым келбейт, конечно, мен өзүм коллегаларым бар, например, мен педагог психологмун, мен мугалиммин вузда, университетте. Мисалы, университетте иштеген крутой кандидат науктар бар, крутой профессорлор бар, крутой академиктер бар. Мисалы, азыр биз 32 психолог Москванын булуң бурчунан келип азыр окуп атабыз. Бүт бардыгы мына арасында врачтар, психотерапевттер бар, арасында 20 жылдык стажы бар психологдор бар, арасында Европада, Бельгияда, Германияда окуп келгендери бар. Азыркы 32 окуп аткандардын ичинен. Арасында кандидат науктар бар. Арасында өмүр бою реанимацияда иштеген врачтар бар экен. Укмуш врачтар айтып атат да, менин колуман миңдеген адамдар наркы дүйнөгө кетти дейт да. Операция жасаткен хирург. Элестетиңиздер, ошондой крутой адамдар бар да, бирок көп акча таба албайт. Туурабы? Айланаңыздарда барбы? Укмуш круtoйлор барбы? Бирок крупный акча таба албайт. Значит, бул деле иллюзия экен да, туурабы? Ушуну бүтсөм эле укмуш болуп кетем. Ушуну окусам эле укмуш болуп кетем. Красавица болсом эле же красавчик болсом эле укмуш болуп кетем. Америкага барсам эле укмуш болуп кетем. Европага барсам эле укмуш болуп кетем. Же англис тилин билсем эле укмуш болуп кетем. Же болбосом кызым айтмакчы, все, мен Кореяга барсам эле вообще башкача жашоо болуп кетет дешет, укмуш болушат. Бирок андай болбойт. Значит, бул жерде дагы эмне бар? Иллюзия бар. Эми караңыздар, баарыңыздар караңыздар. Демек, көп акча, көп иштесе дагы келбейт экен. Көп акча укмуш болсоңуз дагы келбейт экен. Көп акча вложение кылсаңыз дагы келбейт экен. Анда эмнеге келет көп акча? Анда эмнеге келет? Вот именно ушул нерселерди иллюзия деген эмне? Иллюзия деген бул неме жалган нерсе.
Вот именно иллюзиядан чыгуунун жолу. Фокс на миллион деген бул мындай. Именно акчага байланыштуу, фокус деп атпайбы? Акчага байланыштуу бизди чаржайт на фокустан, горизонттон. Мисалы үчүн, бул акча дейли. Анан менин буга деген туура фокусум болуш керек да. Акчага деген туура фокусум болгондо эмне болот? Анан бул нерсе акчага айланат, мага айланат да, акчагачы. Анан фокус на миллион ушул проблемалардын бүт бар жогун чечет да. Курс ушул проблемалардын бүт бар жогун чечет. Курстун биринчи сабагын азыр мен сиздерге биринчи сабагынын биринчи темасын, биринчи под темасын сиздерге азыр берем. Биринчи под темасын берем. Так. Анткени караңыздар, биз анткени азыр чечим. Эми бул иллюзиялардан кантип кутулабыз? Эмнеден ошибка кетип атат? Бар жогунун ошибкасы бирөө. 3 бүт бар жогу. Эми буга ошону толтура да ишенимдерчи. Минчиш керек, анчиш керек, тигинчиш керек, крутой болуш керек. Анан көп акча керек, анан усердно иштеш керек, анан план коюш керек, анан минчиш керек дегендердин бүт бар жогунун ошибкасы бирөө. Бар жогунун бир эле ошибкасы бар. Чечим, карап туруңуздар. Фокус на миллион сабагынын биринчи сабагынын биринчи подтемасы. Мен кыска сабак өтөм, билесиздер, көп узартпайм. Мынакей. Анткени биз мындай ойлонобуз. Анткени биз ортодо мен турам. Анан кийин биз мындай деп ойлойбуз да. Бардык нерсени сырттан издейбиз. Караңыздар. Кече мен айткандай, бүт бардык нерсени сырттан издейбиз. Сырттан издейбиз. Көрдүңүздөрбү? Ичте пустой, ичте эч нерсе жок. Билим башта бар, бирок ич пустой. Мүмкүн колубузда өнөр бар, бирок ич пустой. Мүмкүн бир нерселерди билем, бирок мен ичим пустой. Мүмкүн көп тилде сүйлөйм, бирок ичим пустой. Мүмкүн мен бүт кандай десем, эмне инструменттер болсо бүт бар жогу бар менде сырттачы. Телефон бар, машина бар, компьютер бар, сертификаттарым бар, программированияны билем, 6 тилде сүйлөйм, бүт бар жогу бар сыртымда. Дипломдорум бар сыртымда, бирок ич пустой. Акчам дагы бар сыртымда, чөнтөгүмдө акчам бар, $100,000 бар, например. Бирок ич пустой, кыздар. Изденүүчүлөр, то есть, изденүүчүлөр, караңыздар, мырзалар. Сыртта бардыгы бар, сизде керек болгон нерселердин бүт бар жогу бар. Бирок ич пустой. Ичте жол жок. На самом деле, чындыгында биз ойлогон нерселер биз аркылуу, мынакей азыр. Кандай кийин эфирден мындай жакындатып көрүп аласыздар. Биз аркылуу бүт бардык, сиз сырттан издеген нерселер сыртта жок. Сиздин ичиңизде сиз аркылуу айлана турган нерселер да. Биз ушул нерсени түшүнбөйбүз. Мен аркылуу айланат бүт бар жогу. Акча мен аркылуу айланат. Дүнүйө мен аркылуу айланат. Машина мен аркылуу айланат. Бул кармап кала турган нерсе эмес. Байлык кирип чыга турган нерсе. Мен канал болом да, мен просто канал болом. Мен рухсат берем, просто мен аркылуу айланууга, мен аркылуу жаралууга мен рухсат берем. Сырттан таап аны басып албайм. Да? Сырттан басып албайм. Мен ичтен рухсат берем. Жол ачам, ичимен жол ачам. Чоң миллиондорго жол ачам. Чоң максаттарга, чоң великий иштерге жол ачам. Мен ичимден жол ачам. Анан не болот? Мен аркылуу айлана берет. Дүнүйөнүн бардыгы мен аркылуу айлана берет. Бизде сонун техника бар истинная психологияда. Менден башка эч ким жок. Бүт баары менин күзгүм. Менден башка эч ким жок. Эгер менден башка эч ким жок боло турган болсо, бүтүндөй мен көрүп аткан нерселердин бүт бар жогу менин ичимде. А мен рухсат бергенде ичимден мен аркылуу айлана баштайт. Көрдүңүздөрбү? Туруп калбаш керек ал. Айланат прям. Айланат. Ошондо бүт мүмкүнчүлүк жол издейт. Дүйнөдө толтура мүмкүнчүлүктөр бар. Дүйнөдө толтура акча бар. Алар дайыма мүмкүнчүлүктөр жол издейт. Акчалар жол издейт. Ошондо менин ичимди карасак пустой. Жол жок. Туман.
жадность, страсть, коркунуч, страх, коркунуч, жоготуп алуу коркунучу, блоктор, ичте толо блоктор бар да. А вдруг мындай болуп калсам эмне болот? А вдруг мындай болуп калсам эмне болот деген күмөндөр да, ичиңиз титрейт да, калтырайт. Ошон үчүн мен 14 саат иштейм. Мен корккон үчүн 14 саат иштейм. Коркунучтарым үчүн 14 саат иштейм мен. Жоготуп албайын, мен ачка калбайын депчи. Ошолордун баары блок болуп турганда, баягы көп акча келет. Бул жак туман, бардак, блок, все болду. Бул жерден жол таппайт. Анан эмне болот? Мен рухсат берген жокмун ага. Рухсат берген жокмун. Анан эмне болот? Дагы бир башка жерди издейт. Караса, анын ичинде гармония. Анын ичинде ишеним. Да, бир жерди карайт. Жарык, аябай неме өзүнчө эле жыргап атат, ыраазы бүт бар жогуна. И ошондой эле жоготуудан деле коркпойт. Бир кыз бар да, например, бир орус кыз бар. Тиги Шанелин деле алып берет, Диорун деле алып берет. Диор для меня, Шанель для меня деп алып эле кечке ошентип эле жыргап жүрө берет дүйнө жүзүндөчү. Все болду, караса анын ичинде рухсат берип атат. Миллиондор ошол аркылуу айланып атат. Муну эми мындай жиликтеп чагып анан сабактарда түшүндүрөм. Демек, сиздердин ичиңиздердеги иллюзиялар сиздерди ушул жерге чейин алып келди. Ушул жерге чейин алып келди. Бирок сиз ушул боюнча калсаңыз дагы болот. Ушул ишенимдер менен да жашай берсеңиз болот дальше. Но бул жашоо сизге жакпай аткан болсо, укмуш нерселерди, сонун нерселерди каалап аткан болсоңуз, анда азыр жашоо образыңызды, ишенимдериңизди, ичиңизди өзгөртсөңүз болот. В любой учурда выбор бар да. Кандай кылсаңыз болот экен? Сиз башкача жашоого өзүңүзгө рухсат берсеңиз дагы болот. Сиз ушул жашооңузду продолжение кыла берсеңиз дагы болот. Эми карап көрүңүз. Эми суроо берип көрүңүз өзүңүзгө. Кантип жашайм? Дальше ушул боюнча каламанбы? Же мен рухсат беременби башкача жашоого? Кантип өзгөрөм? Давайте мен кантип өзгөргөндү, бул кантип өзгөргөндү азыр айтып койсом, азыр кылып кое албайсыз баары бирчи. Кантип өзгөргөнгө мен биринчи ниет кылам. Мен биринчи өзгөрүүгө өзүмө рухсат берем. Анан азыр угуп көрөбүз. Кантип өзгөрүп деп келген кыздар бар эле, ошолорду угуп көрөбүз. Так, мага жардам бересиңби? Мен азыр кыздарды чакырайын 2 жыл мурда. Биринчиси Ыкбал эле же Ракая, да? Так. Зарылканы? А, все азыр. Ой. Зарылкан болуш керек. Азыр мен 2 жыл мурда бизде окуп, мындай канча өзгөрүлгөндөрүн кыздар өздөрү айтып берсин. Зарылкан, эгер угуп аткан болсоң, мага чыксаң болот түз байланышка. Азыр бизге зарылкан чыгат, 2 жыл мурда. Мен эсимде да зарылкандын кантип келгенин өзү айтып берсинчи. Давай анда как попал рандомно чакырырбыз. Ким келсе ошол келсин. Ыкбал чакырайлы. Хорошо. Ыкбал азыр жашоо күйүп турат, Ыкбал. Ыкбал, биз сага неме запрос жөнөтүп койдук, кабыл алып койсоң. А, все. Көрүп турган абдан кубанычтамын. Саламатсызбы? Мен чыгып калдым биринчи. Сонун. Ушундай болуш керек, значит. Ыкбал, өзүңдү тааныштыра кетсең. Эмне менен алектенесиң? Менде окуганга чейин ойлоруң кандай болчу? Анан кандай болуп өзгөрдү? Ошолор менен бөлүшө кетсең. Менин атым Ыкбал. 32 жаштамын. Азыркы учурда кондитерский иштетем. Кондитер ааламына келгениме Кудай насип кылса 6 жылдын жүзү болуп калды. Кондитерликке келгенде эле кошо мен психологияга кошо келдим десем болот. Кызыгып, эмне өзү бул психология
деген ушундай сезимдер менен кошо келдим десем болот. Ошо менен эле чогуу ар түрлүү сабактарды алып окуп көрдүм. Сизди тааныганыма быйыл 3 жылдын жүзү болот. 3 жылдан бери башка учурда деле психологияда мага мисалы үчүн башка психологдор өтө сонундай результаттарды бере алды. Бирок дагы эле мындай даана мынтип акырына чейин чагып бере алчу эмес да. Неге деген суроолорум өтө көп болчу. Аны эч жактан таба алчу эмесмин, анын акыркы жоопторунчу. Сиздин сабагыңызга келгенден кийин мындай жоопсуз калган суроом болбоду. Бардыгын даана түшүндүм. Бардык нерсе өзүңүз айтмакчы сыртта эмес, бардыгы менин ичимде болгон үчүн ал нерсе менин жашоомо келатканын түшүндүм. Өтө көкпет, өтө өжөр, өтө ынжык адам болчумун, бирок мен аны тана албай эле мен болушум ушулда деп өзүнүн сөзүн бербеген адам болчумун. Ушул сабактардан кийин эми жана кабырга чейин билим алабыз го. Секин-секинден бардык нерсени оңдоп, мени ар бир чагылдырган күзгүлөрдү бирден оңдоп келатам десем болот. Ооба. Ыкбалдын мага бирге качан былтырбы же мурунку жылы мен билбей калдым, баягы жазда билесиңби, неме Башна Кадырбек мына уже тажап кетти, мындай же бир вау деп өзгөрүш кылышым керек, же ташташым керек, жабышым керек деп экөөбүз разбор кылганбыз, Ооба. Андан кийин эмне болду, айтчы мага, андай нелерди алдың? Мен көрүп атам Инстаграмдан эме прям особняктарды алып окумуш болуп атканын көрүп атам. Просто өзүңдүн оозуңан угайынчы. Ооба. Сабак болгондо Сизге келгенден кийин мен бирин экин өзүм түшүнүп баштагандан кийин дагы да уже кызыгып баштайт экенсиң да жанакыгачы. Сиздин бир сабагыңыздан кийин мен бир мындай бардыгы жөн эле иллюзия экен го деп депрессияга түшкөн учурларым дагы болду да. Депрессияга түшүрүп, бир сизге чалганымда же мен ипотекамы жаба албай атам. Ага чейин өзүм 6 жыл жолдошум экөөбүз квартирага акча төлөп, ыйлап, ай сайын квартирага акча төлөйт элек. Андан кийин ал сабактардан кийин түшүнгөндөн кийин уже биз квартира алдык, бирок ипотека жолу менен алдык. Анан ипотеканы кантип төлөйм деп сиздин ошо Фокус на миллионго катышып атканда именно ошентип разборго чыкканмын. Чыкканда эле сиз бардыгын разбор кылып чагып бергенсиз. Аны өзү ким чечкен, ким кылган? Өзүң тандагансың, өзүң тандаган жол депчи. Андан кийин деле токтотконум жок. Ошол сабактардан кийин эле кандай десем, бир кээ өзгөрүш дегенде эле вау эле массага деп эле асмандан очойгон акча келип түшүп калбайт экен да. Кудай өзүнөн өзүнчө эле мындай жолдорду бере берет экен. Жок эле жерден оңдой берет экен. Биз ипотеканы деле жаптык. Ипотеканы жапкандан кийин жакында эле болгон окуяны айтып берейин. Жолдошум экөөбүздүн чөнтөгүбүздө сары майдай сактаган, эми ачык эле айтыш керек. Бул жерде мен таптак эч нерсе жашырган эмесмин. $10,000 акчабыз бар. Андан башка бир сом акчабыз жок. Элестетип коюң. Анан мен үй калып атам да. Үй калып атам. Мен уже жана 2 комната үйгө батпай калдым. Батпай ушунчалык даражада жанакы жерге кирген сайын ичимен чоң үйдү каалап эле тызылдайм десеңиз. Анан биз эми ошо $10,000 салып эле чөнтөгүбүзгө айланып жүрө бердик, үй көрүп жүрө бердик. Ошол жерде качан гана сен мындай элестетсең, ичиңен ошол үй сеники болгон элестетсең деген нерсеңиз деле мени куюп алгам дагы, акчам жок болсо деле бас бул үйдү көрүп келели, ал үйдү көрүп келели деле көрүп келип жүрүп, ишене бериң, бирок ичимен карызы жок деп аттым да. Карыз жок. Ал $10,000 эми карыз болгон сөз да. Анан карызы жок, каалайм деп эле үй көрө бердик. Бирок ошентип Кудай өзү жол жобосун кылып эле биз эч кандай карызы жок үй алдык. Класс. Карызы жок үй алдык. Особняк. Особняк эмес, эми жаңы түшкөн там, эме бир эле этаж, бирок бардык шарты менен. Нет, бир этаж особняк болбойбу. Хвала извини меня, и бир этаж особняк болот. Да, эми кыялымдагы үй. Короче, калымдагы. Хорошо. Иштер жакшыбы? Иштер азыркы учурда дагы ошентип бир эмеде жүргөн убагым. Кудай башка бир жол көргөзүп атат, сен башка жолдорду көрсөтүп атат. Да. Көрдүңбү? Мен жолго чыгам, калган өзү Кудай эмне кылат? Жолдон тууралайт. Мен жолго чыгам, кыздар, жолдон Кудай өзү тууралайт. Каяка башты. Все, классно. Мен сага аябай кубанычтамын сен үчүн. Рахмат. Ыкбалды белгилеп алыңыздар. Ыкбал торт деп жазсаңыздар, биринчи Ыкбал чыгат. Еще синий галочкасы бар, менде жок андай.
Да, булар шустрый болуп кетишкен. Классно, иштериңе ийгилик. Азыр мен экинчи кызды чакырамын азыр. Ар түрлүү сферада чакырдык атайын. Ыкыбал кондитерский жеке бизнес жаатында. Ал эми жок азыр неме зарылкан чыгып аткан болчу да. Анан педагогика жаатында, анан неме медицина жаатында. Бүт баары окуп 2 жыл мурда ушул кыздар. Все, зарылкан сага биз кетирдик. Так, көргөнүмө кубанычтамын. Ошол боюнча зарылкан мага келген боюнча. Мага келгениңи айтып берчи зарылкан, мен ошону сагындым. Барсина Кадырбек, мына алгач сизге дагы терең ыраазычылыгымды билдиремен. Мен до и после деп коет го, ошондой болуп келгенмин. Мен кантип келгенмин? Мен биринчи сиздин Фокус на миллион деген сабагыңызга келгенмин. Ал кезде эмес, миллион тапкым келген да. Миллион тапкым келип, сиздин рилсиңизди биринчи күнү көрүп, ошол күнү гана сизге катталамын, сизден сабак аламын деп чечим чыгарганмын. Төрөт 15 ноябрда төрөгөнмүн, 16-сында жатып алып, сизди караганмын да ошол күнү катышам дегенмин. 40 чыгы элек балам менен сиздин сабагыңызга катышканмын. Анан Фокус на миллион ашыкчасы менен болду окшойт. Миллиондон дагы ашыкча нерсени таптым. Анткени менин өзүмдүн азыркы тапканым ал баа жеткисиз да. Миллион деп неме кылбаймын. Ошол үчүн Чек койбойм. чек койбойм. Сизге терең ыраазычылыгымды билдиремин. Зарылкан аябай бат болду Зарылкан. Мисалы Зарылкан эме курста окуп атканда эле мен адашпасам, сразу эле страничканы баштап эле анан өзүң направленияң боюнча баштадыңбы же эсиңде? Жок, биз миллион таба турган сиз стратегия түзүп бердиңиз. Анан кийин анан айттыңыз да, Зарылкан, сен миллионду айтып атасың, бирок кечке эле врачмын деп атасың. Сен бул жакта эмне миллион издеп жүрөсүң дедиңиз. Сенин миллионуң ичинде дегенде, мен бизнес эмес, сумка менен миллион таппайт экенмин. Сумка менен келгенсиңиз. Ооба, ошол жерден менде трансформация жасап бергенсиз. Менин ичимде экенин сиз аркылуу мен өзүмдүн жүрөгүмдөн, жан дүйнөмдөн чыккан нутрициологияма келдим да. Ооба. Зарылкан Кыргызстанга белгилүү. Канча подписчиң бар, Зарылкан? 65. 65 миң. Мына 2 жылдын ичинде Зарылканда 65 миң адам деген бул эми элестеткиле. Живой 65 миң адам азыр эч жерге батпайт туурабы? Живой 65 миң адам. Ошончо адам Зарылканды көрөт, Зарылкандан консультация алат, Зарылкандын услугаларын колдонот и профи уже. Бул өзүнүн ишинде профи. Эгер мурдагы мышление боюнча болгон болсо, Зарылкан азыр 25 миң зарплатада высший заслуженный врач болуп жүрмөк. Миллион табам деп десеңиз. Ошол жактан 50-ге чыкканда миллион таап калам, мүмкүн 60-ка чыкканда миллион таап калам деп. Бирок Зарылкан мышленияны өзгөрттү, жана өзүнүн брендин жасады. Аудитория акча, кыздар. Аудитория акча. Эми Зарылкан өзү билет аудиториясы. Нутрициологиясын кылабы, сумкасын сатабы, бриллиантын сатабы, өзү билет. Любой жактан не кылат, аудитория акча алып келип бере берет. Анткени Зарылкандын лицосун таанышат, Зарылканга ишенишет, мунун семьясын билишет, бала чакасын билишет. Адамдар кошунасына караганда, мисалы, Зарылканды жакшы тааныйт. Ушундайбы сенин подписчиктериң? Кошунасынын советине ишенбейт, бирок Зарылкандын советине ишенет. Подписка болсоңуздар болот. Дагы кандай суроо? Суроо эмес, мен ичимдеги. Чөткө айтайын. Ошол убакыттагы сиз берген багыт азыр деле жүрөгүмдө мындай дух деп коет го, ишенимди берип турат. Ошого ар бир жакшы жумушумда сиздин ачык айтпасам деле ыраазычылыгымды билдирип келемин. Ошол нерсени сизден түшүнүп жеткиргениңиз үчүн. Жалпак жөнөкөй эле сөз менен жеткирдиңиз. Эч кандай биз 1 сааттык сессия жеткиргенибиз жок. Сиз башында эле башып 20 мүнөттө бүтүрүп салгансыз. Болду, сен барып миллионуңду ошол жактан тап дегенсиз. Ушул сиздин
сөзүңүз жетти да. Бул мен эмне деймин? Сизде ушундай сонун энергия бердиңиз да. Азыркыча эле бар. Ооба. Так. Мен Андыктан айтам, Фокусна мен айтам, миллионго Зарылхан. келиңиздер дейм. Зарылхан, мен айтам да, менин сөзүм эмес, менин мындай мактана алайынчы кичине туруп. Мен мындай менин потогум бар го, мындай кандай десем. Полям, менин полям, да? Мүмкүн бир сөз айтам, мүмкүн сөз айтпайм. Бирок менин поляма кирүү, менин поляма кирүү. Бул уже акча жөнүндөгү ойлорду эмне кылат? Алмаштырат автоматически. Бул нерсе сиздерде деле, Зарылканда деле бар. Зарылкандын полясына кирүү сиздин ден соолугуңуз жөнүндөгү ойлоруңузду алмаштырат. Допустим, да? Ыкыбалдын полясына кирүү сиздин жан дүйнөңүздү же болбосо өзүңүзгө болгон ишенимиңизди алмаштырат. Да? Допустим, поля. Самое главное эмне экен? Бул жерде поля, да? Түшүндүң, уже окуп буларды уже түшүнүп атасың. Зарылкан, ишиңе ийгилик, молодец, красавица. Вообще өзүңдү жоготкон жоксуң. Вообще мындай кандай десем, мындай да алып барып аткан жумуштарыңчы. Мен карап турам, баары бир өзүмө келген ученицаларымдычы. Көпчүлүгү онлайнда азыр. Сонун. Так, азыр классно, сонун. Кийинки сразу чакырабыз, анткени убакытты Эч өкүнбөйсүздөр, келиңиздер. Сиздерге керек нерсени алып кетесиздер. Убакытты тартпаңыздар. Балким орозодон кийин, жазда, жайда дебеңиздер. Азыр чечим кабыл алыңыздар. Зарылкан менен Ыкбал бири-бирин тааныт, Ракка бири-бирин тааныт болуш керек. Ооба, биз бир потокто окуганбыз. Бир потокто окугансыңар. Все классно, Зарылкан, сен чыгарсаң болот. Ракка көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Мен да абдан кубанычтамын сизге. Ракканын эмесин жазганын көрүп калдым, эме комментарийден. Башын же көп нерселерим бар айта турган деп эме жазган экен. Ооба. Так. Эфирге бир азыр кирип калдым. Жетишип вовремя. Өзүм Ракия атым. Фокус на миллиондун алгачкы катышуучуларынын бири. Азыркы Зарылкан айы менен бирге чогулганбыз бир группада. Кесибим логопед, дефектолог, сурдопедагог, кыргыз тилдүү. Сурдопедагог, кыргызстанда бир эле, Ракая, же чыгардыңбы өзүң сурдопедагогторду? Сурдопедагогтор бар, кыргыз тилинде жок болчу. Азыр кыргыз тилинде чыгып атышат. Биринчилерден болуп. Сен аркылуу. Классно. Кыргызстандагы номер 1 сурдопедагог. Хорошо, кандай акыбалда келдиң жана азыркы акыбалың кандай? Башында азыркы сөз менен айтканда жана выгорание деп мода болуп атат го азыр. Ошондой болуп жумушум. Мен жумушка келбей койсом, болду. Балдарым ачка калат, арендам деген ой мага келчү да, мисалы үчүнчү. Жумуш иштебей койсом эле ушул нерсе болот деп, өзүм 6 күн бою иштечүмүн ал убакта. Көп иштеп болчу. Дүкөнүбүз бар болчу, хиджаб дүкөнүнөн. Логопедия, сурдопедагогика жаатында гана иштечүмүн да, логопедия эмес, дагы сурдопедагогика жаатында. Эсиме түштү. Именно сырттан мен көп жерден точка атсам көп акча алам. Бул жактан бизнес кыла койсом, бул жактан педагогикамы кыла койсом, бул жактан дагы бир нерсе кыла койсом, көп акча алам деп сырттан акча издеген кыздардын бирөө ушул болчу. Ооба. Хиджаб дүкөндү көбөйтөм деп ойлогом. Бирок Барчынай Кадырбековдун аркылуу эмнеге биринчи кыргыз тилдүү сурдопедагог болуп атасың, эмнеге өзүңдөй сурдопедагогторду тарбиялап чыкпайсың деген бир эле сөздү айткан, ошол мага жеткен да, ошол сөздү эле. 20 мүнөттүн ичинде эми толтура сөз бизге энергиянын баарын берди, билимди берди, бирок ошол азыр мен бир эле сурдопедагог эмес, нейродефектолог, логопедтан билим алып, Барчынай Кадырбековдагы педагогдор ушул логопедия психология жаатында бүгүн жаңылык болду. Азыр ошол жактан кечип бүгүн биз 3-филиалыбызды ачтык.
Үчүнчү окуу борборубузду. Окуу борборубузду тез сүйлөө окуу борбору деп ачтык. Буюрса кыргыз тилдүү 3-борборубуз. Ошко жайында ачып келгенбиз. Классно. Үчүнчүсү Бишкекте экинчисин ачтык. Анан кыргыз тилдүү логопеддер ассоциациясын түзө алдык. Класс. Мурашки болуп кеттим менде. Финансы жакта айтпай эле коеюн, ал жактан жетишип эле. Ракета. Победа бар ал жактан. Эң башкысы максатыбыз ошол бир эле финансы жактан эмес, пайдалуу болуу дагы болчу. Азыркы көйгөйдү балдарга жардам берүү жана региондордо бизде сурдопедагог жок болгондуктан сурдопедагогдорду алып чыгуу. Бир нече балдар онлайн тармактан апалар балдарын сүйлөттү. Педагогдорубуз азыркы учурда өздөрүнүн кабинетинин борборлорун ачып иштеп атышат кыргыз тилинде. Региондордо буюрса. Низкий поклон. Ракия, молодец. Сен легенда жараттың да Кыргызстанда. Легенда жараттың. Толтура ата-энелер баягы орус тилдүү сурдопедагогдорго барыштан айыгышат. Ошонун айынан комплекс болуп жүрө беришет. Ошонун айынан балдары кечигет. Ошонун айынан самооценка түшөт. Анан ошонун айынан балдардын баягы чексиз мүмкүнчүлүктөрүн бууп коюшат. Карачы, сен кандай иш кылып атасың да, Ракия? Кече сиз айттыңыз го, ишеним депчи. Бизге мурун ошол нерсени киргизгенсиз да. Азыр мен 3 жыл ичинде ушунча деңгээлге жетип, дагы 5 жылдан кийин мен башка Ракияны көрө алам да азыр ишенипчи. Анан мен башында койгондой эле чоң максаттарды койдум. Эл аралык деңгээлге чыгууну, кыргыз тили болсо дагы. Ошол нерсенин кичине нерсеси болсо дагы Казакстандын логопеддер ассоциациясы менен биргеликте былтыр конок катары Казакстанга барып сурдопедагогика жаатында спикер болдум жайында. О боже. Дагы чоң бир деңгээл болду. Классно. Айрымдар бар да, жана синдром отличница деп коебуз, коркуп отура беришет да. Аябай билимдүүлөр бар, күчтүүлөр бар аябай. Мен өзүмдү күчтүүмүн деп айтпайм, менин болгону ишеничим, коркпогонум бар да. Балдарды окутуп жатканда ушундай бир нерсе бар, өзүнөн өзү эле жол ачылып берет. Бул балага бул нерсени колдонушум керек турбайбы? Бул бала мындай экен. Муну кантип окутам деген кыжалатчылык жок да. Өзүнөн өзү жол ачылып берет ошондой. Баарын Кудайга тапшырам. Мындай гайкалардын бурак ордуна коюп койгом, алар нормаль иштей беришет да. Ме өзү иштейт. Ракия жыргап жүрөт. Ме өзү иштейт. Караңыздар. Азыр жумасына 3 жолу эле иштейм. Классно. Мен бул иштегенге болбойт. 1 жыл иштеген жокмун. Барчанай Кадырбековна еще төрөдүм 1 жыл. Балам 1 жаш 3 ай болду. Ошол аралыкта 9 ай баламды токсикоз болуп көтөрүп, 1 жаш 3 айга чыгарып, 2 жыл ичинде бала менен деле ийгиликке жетсе болот экен деп айта алам да. Ушундай нерсегечи максат кылсак. Мен ийгиликке уруксат берем. Ийгилик өзү мен аркылуу айланат, да? Классно. Вообще супер. Мен силерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Эми мындай кыздарды мен чакыра бере турган болсом, уже эме болуп кетет, 5 саат болуп кетет биздики. Ракияга да обязательно Ракия сурдопедагогду издесеңиздер табасыздар. Мен буюрса белгилеп коем. Айт. Бизде бир меоготу деген өзгөчө бир ыкма бар. Европадан алынган. Кыргызстанда жок ыкма. Ушул ыкма менен канчалаган азыркы жаңы келген балдарды өзүм ишенбейм да жыйынтыкка чыкканына. Билимди алып атканда чыгабы дечи элем. Ошол методика Кыргызстанга жаңы келди. Аябай сонун жардам берди. Балдар менен иштейсизби? Рахмат чоң. Ооба. Буюрса фокус на миллионуңузга экинчисине аябай катышкым келди да, угалып эле кече көрүп калып эле дароо даярмын деп. Конечно, эстетип коюш керек. Нет, азыркы фокус на миллион андан крутой лайфхактар бар, андан крутой техникалар бар. Буюрса обязательно. Бул керек кийинки уровеньге. Все, анда эмесе, сизге дагы уруксат, биздин убактыбыз болуп калды. Фокус на миллиондун мынакей бул чекеси, кыздар. Тапшырманы азыр берейин, сиздерге сразу тапшырманы берейин. Тапшырманы жазыңыздар сразу. Барыңыздарга тапшырма. Жарым сааттын ичинде менин мээм, жарым сааттын ичинде менин мээм $1 миллион таба алабы деген суроо бериңиз. Анан жарым сааттын ичинде мээге идеялар келет. Жарым сааттын ичинде.
жазабыз. Жарым сааттын ичинде мен 1 миллион долларга идея таба алабы, эсептеп чыгарасыз. Анан ошол идеяны мага жөнөтөсүз диреке. Жарым сааттын ичинде. Эгер 1 сааттын ичинде жөнөтсөңүз, мен кабыл албайм. Жарым сааттын ичинде жибересиз. Сиздин мээ канчалык деңгээлде иштегендигин азыр көрөсүз. Да? Анан калган мээни кантип иштетүү боюнча мен Fox на миллионду үйрөтөмүн. Сиздин ишенимдериңизди кантип алмаштырабыз ал жакта үйрөтөмүн. Да? Эми өзүңүз тандоо кыласыз. Просто өзүңүз тандоо кыласыз. Мен кантип кыйналганым жакшы. Айдан айга жетпей, ушул нерсеге чыдап, сабыр кылып кыйналганым жакшыбы? Же миллиондорго максат коюп, ошол жолдо кыйналганым жакшы. Тандаңыз, баары бир кыйналасыз. Андан көрө таттуу кыйынчылыкты тандаш керек. Таттуу кыйынчылык. Мындай удовольствие менен удовольствие. Кыйынчылык барабар удовольствие. Да? Кайталап эфирден көрөсүздөр кыздар. Анда эмесе мен сиздерди 12 февраль күнү Fox на миллиондон күтөмүн. Мен кече күнү кимдер каягына катышышты айтып бердим. Биринчи тарих бул медитациялар топтому. Медитациялар топтому азыркы үйдө отурган айымдар үчүн подготовка. Тоже бул мындай мени настройка кыла турган медитациялар. Ал эми экинчи топтому бул Fox на миллиондун толук курсу. Бул беседалар үчүн. Кандайдыр бир нерсе менен алектенип атам, бирок болбой атат дегендер үчүн. Да? Эфирге катышкан 1038, 2361 бүт бардык адамдарга чын жүрөктөн ыраазычылык билдиремин. Анда эмесе кийинки темалардан көрүшкөнчө, бул ирет мырзалар аябай мага жазышты. Бул ирет мырзалар бизде карасаңыздар, почти менин баракчамда 60-40 болуп калыптыр. 60% айымдар, 40% мырзалар. Мен мырзалар менен иштегенден аябай удовольствие алам. Эмне үчүн? Анткени алардын мээси попроще. Биз кыйналганда тез иштейт. Бир нерсени айтып койсоң, сразу кылып кете берет, ойлонуп отурбайт да. Ошондуктан бул ирет мен мырзаларды дагы күтөмүн. Жакынкы күндөрдө биз сизге азыркы белгилеп кеткен актер мырза менен финансы боюнча түз эфир кылабыз. Ал боюнча сиздерге толук маалымат беребиз. Сүйлөштүк, анда эмесе эмне кылабыз? Просто өзүбүзгө уруксат беребиз. Просто өзүбүзгө уруксат беребиз, анан менин иштегенин көрөбүз.